Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Рамазан айдағы орозого өтелекпіз пока. Рамазан айда ушу Рамазан айдың урматынан Алла Таала нафилдарды фарыздарды 70 фарыз. Бұл башқа уақытта мүмкін емес та. Нафил фарыздың соғуындай мүмкін емес. Сіз азыр миллион рекет нафил оқыңыз, 2 рекет бағындатын фарызына жетпейді. Миллион рекет нафил. Бұл болса ошо эле, рүкү, сажда, айырма неде? Ниет. Биринчиде ниет кылдыңыз 2 рекет нафил, экинчисиде ниет кылдыңыз 2 рекет фард, багымдат. Ушунун айырмасы ниетте эле айырма. Миллион менен бирөөгө жетпейт тараза. А бирок Рамазан айдын касиети ушундай. Макулбу? Нафилди кандай кылып коёт Алла Таала? Фарызга. Миллион эмес, 1-ге 1. А фарыз кайга барат десе, фарыз 70-ке дейт. Аллах акбар. Ушундай бир касиеттүү ай келет. Бул касиеттүү айдын түнү дагы, күндүзү дагы Алла Таала ушундай берекени ачкан ай. Ошон үчүн күндүзү ороза тутканды фарыз кылып койду ушул айда. Башка айларда фарыз эмес. Орозо бул өзгөчө ибадат. Мындай да мен силерге бир нерсе айтайын. Эмне үчүн асауму ли? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси кудусиде айтат, Алла Таала мындай дейт. Асауму ли, орозо мен үчүн. Ва ана удзибихи. Же болсо ана удзабихи. Мен бу сообун мен өзүм берем. Же буну сообу мен өзүммүн дейт Алла Таала. Демек караңыз, орозо мен үчүн деп атат. Намаз деле, ажылык деле, ата-энени урматтоо, зикир, садака, закат, хадж, бардыгы эле Алла үчүн. Бирок орозо эмне үчүн деп атат? Мен үчүн башкаларчы? Башкалардыкы деле да. Бул жерде уламалар айтышат, аалымдар айтышат. Орозо мен үчүн дегенде орозодогу ихлас мындай экен да. Сиздин азыр ичиңизде орозо эмес мен билбейм да. Намаз окусаңыз билем, окубасаңыз билем. Анткени көрүнүп турат да бул. Садака бердиңиз, берген жоксуз көрүнүп турат. Ажылык ихрам байлады, байлаган жок көрүнүп турат. Ата-энесине кызмат кылды же бетине урду, көрүнүп турат. Мечит салды же салган жок, казино салды, көрүнүп турат. Көрүнбөй эле турабы? Бунун бардыгы көрүнөт экен дагы, бул жерде риякөрлүк бар да, чуть-чуть связь кетет да. Нафс кетип калышы мүмкүн да. Орозодочу эч ким көрбөйт экен да. Ана мына орозодо караңыз, ихлас бар да. Эмени динди жакшы деле билбегендер бар. Көп коммунисттер бар арада. Эмеле кичине Кудай деп коркот дагы. Куран, намаз эчтеке деле билбейт. Бирок орозо кармап алган да. Үйүндө эч ким жок. Бирок суу ичпейт. Подвалына кирип деле кичине алып коеюн дебейт. Эмне үчүн? Не сезим бар? Алла көрүп турат. Кудай көрүп турат дейт да. Кара, ушу кичине сезим болсо Кудай көрүп турат. Эже ушу Кудай көрүп турат деген сезим 24 саат бардыгыбызда болсо, аалам ошо күнү оңолот. Ушунун аты таква. Ушунун аты эмне экен? Таква. Ушу такваны пайда кылыш үчүн Алла субханаху ва таала я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер. Алланын бар бирдигине иман келтиргендер. Силерге орозо айда, Рамазан айында орозо фарыз кылынды. Силерде мурдагыларга деле фарыз кылынды. Демек, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө эле эмес, мурункулар деле орозо кармашкан. Хорошо? Максат эмне? Лааллакум таттакун. Мүмкүн силерде таквалык пайда болор. Таквалык пайда болсун үчүн мен силерге Рамазан айында орозону фарыз кылдым. Ушул таквалык силерге келип калса, Алла көрүп турат деген. Бул азыр орозодо эле келип турат да, ичте эле кетип атат да. Ушул көздө дагы болсун, колдо дагы болсун, кулакта дагы болсун, алкымда дагы болсун, кийимде дагы болсун, акча тапканда болсун, акча сарптаганда болсун, түндөсү болсун, күндүзү болсун. Рамазан айдан башка айларда дагы болсун, мечиттин сыртында дагы болсун, орозо тутканда да, тутпай жүргөндө дагы болсун. Түшүнүктү? Ошондо маселе чечилет. Ма яттакилла яж'аллаху махража ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалыкты тандаган болсо, жашоосунда таква болсо, Алла субханаху ва таала айтат. Не дейт? Ага бардык жолду Алла субханаху ва таала ачып коет. Күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирет, ырыскысы жок болсо өлүм келет. Бүттү анда.
өлгөнгө чейин ырыскысы кепилдикте. Бул кор болбойт, кар болбойт, эч кимге зар болбойт, буга жакырчылык келбейт, бул ачкалыктан карыз болуп өлбөйт. Жашоодо таква бар, буда эң чоң маша Алла курал бар, дүйнө ахиреттин бакыты ушунда. Хорошо? Мына ушу бул эми Рамазан айдагы да. Эми Рамазан айдагы эми орозосу, субханалла. Өзү орозо жөн эле орозо тутасыңбы башка күнү деле. Көбүнчө 1-4 күнү же 13, 14, 15 макулбу? Же болбосо мына Зилхиджанын 1-10 күнү, Мухаррамдын 9-у, 10-у, же болбосо Шаби Бараат, Шабандын 15 күнү мисалы орозо туткан пайгамбарыбызда көп эле туткандардын жерлери бар да. Ошол орозо туткан кишичи, уйкусу ибадат да. Заиф хадис болса дагы, бирок ага амал кылса болот. Эмне үчүн? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, орозо туткан кишинин уйкусу ибадат, макулбу? Унчукпай жүргөнү таспих дейт. Орозодо көбүнчө мындай сүйлөгүң келбей калат да, чарчап каласың да. Сүйлөгүң келбей калат. Ошондо да гыжалат болбой эле кой да. Субханаллахын соогун ала берет экенсиң да. Субханаллахын соогун ала берет. Эгер субханаллахны баштай берсең, Алхамдулиллахны баштай берсең, Аллаху акбарды баштап зикир кылып берсең, уже канча сооп бар. Мына кетип анда. Анын унчукпай жүргөнү эмне дейт? Тасбих. Орозо туткан ырыскысына Алла Таала барака берет. Дуанын кабыл болгону вообще да кабыл болот, бирок өзгөчө дагы специальный убада берип койгон. Орозо туткан адам ифтардан алдын дуа кылса, шек күмөнсүз. И дозоктон чыгара турган күн дагы орозо айында да. Кайсы айда экен? Орозо. Рамазан айда Алла субханаху ва таала күн сайын дозоктон миңдегендердин амнистиясы чыгат да. Миңдегендер. Арафа күнү чыгарат. Оптом чыгаргандарды айтайын. Мына Рамазан айдын ар күнүндө чыгарат. 100 миңден деп келет, 600 миңден деп келет. Алар кимдер? Дозок важип болуп түшүп калган да бечаралар. Жөнөкөй адамдар эмес. Демек Рамазан айы тирүүлөргө дагы өлүк, өлүктөргө дагы. Өлгөн адамдар ушундай кылат экен да арманда. Алла субханаху ва таала дозоктун эшигин жапкандан кийин, в любом случае, хоть дозоктун отунда жаткандарга дагы тиякта азап жеңилдейишет экен да. Ошондо арман кылат экен да. Кандай деп? Орозо түгөнбөйсө. Түгөнбөсө экен. Рамазан бүтпөй эле койсо. Бирок пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Эгерде менин үммөтүм Рамазан айы эмне экенин билгенде, өмүр бою Рамазан айы болсо экен деп арман кылат эле. Тилекке каршы эмне экенин биз билбей атабыз. Ошондуктан мына кээде убакыттар тиякта, биякта өтүп кетет. Көбүнчө тамак аш менен эле ар кандай сүйлөшүп тиякпы. Жок, бул ибадаттын айы. Ибадаттын айы. Ушу бир ай иншалла менет кылып, азыраак сүйлөп, көбүрөөк зикирде, дуада, көз жашта ыйлап, өзүбүздүн кабырды алдыга коюп алып, кепинди алдыга коюп алып,